Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар? Сабакка даярбызбы? Сабагыбызды баштадык. Кыргыз тил 6-класс 4-чейрек 1-сабак. Урматтуу окуучулар, төмөндөгү ырды угуп, ырда 5 жана 6 сандары канча жолу айтылды? Байкасаңыздар. Ырды чогуу ырдайбыз кана эмес окуучулар. Beşirgaydı min kıybay, bet aldığına karasam, beş güllögen kıygırday, adırdağın altırgaydır min kıybay, aldaldığına karasamdan altı tüylük kıygırday, aldaldığına karasamdan altı tüylük kıygırday. Kızıl göldüm boyunda, kızıllağa ördüğüm, kırışın geldi koşulgadı, kıyma göküm ölmölüm. Yaşlı göldün boyunda, yaşlığa ördüğüm, yaşı kendine koşulgan, hicayime gökülüm ölmölüm. Yaşı kendine koşulgan, hicayime gökülüm ölmölüm. Beşirgaydı min kıybay, bet aldığına karasam, beş güllögen kıygırday, adırdağın altırgaydı min kıybay, aldaldığına karasamdan altı tüylük kıygırday, aldaldığına karasamdan altı tüylük kıygırday. Азаматсыздар, урматтуу окуучулар, бул ырда айтылган 5 жана 6 сандарынын жообун канча жолу айтылгандыгын менин жогорудагы даректериме жөнөтүп койсоңуздар болот. Анда эмесе окуучулар, өтүлгөн теманы кайталап алсак. Санатош деп кандай сөз түркүмүн айтабыз? Санатош түзүлүшүнө карай канчага бөлүнөт? Санаточ маанисине карай канчага бөлүнөт? 3-чейректе өтүлгөн билимдерибизди эске салсак. Азаматсыздар, санатош заттын санын, эсебин, катарын билдирип, канча, нече, канчанчы, неченчи деген жана башка суроолорго жооп берет эле. Маанисине карай санаточ 6-га бөлүнөт эле. Эсептик сан, иреттик санаточ, топ, бөлчөк, жамдама, чамалама. Булардын ар бирине токтолуп өткөнбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы санатоштордун жазылышы. Эсиңерге туткула. Санатош сөздөр төмөндөгүдөй жазылат. Жөнөкөй сандар айрым жазылат. Биз санатош түзүлүшүнө карата 2 бөлүнөт деген элек. Жөнөкөй жана татаал. Мисалы: 1, 2, 10, 20, 60. Төмөнкү эсептик сандарга 2 л катар жазылат. Миллион, миллиард, триллион, триллиард. Эсептик сандарга мүчө уланганда сан менен бирге жазылат. Мисалы: 30ча, 40тай, 100дөй, 60ча. Кымбаттуу окуучуларым, ушул жерде бир нерсени баса белгилегим келип турат. 30ча, 40тай, 100дөй, 60ча деген кандай санатоштор эле? Албетте, бул чамалама санатоштор. Сан менен кийинки сөздөрдүн ортосуна дефис коюлуп жазылат. Мисалы: 1989 жылы 23-сентябрда кыргыз тили жөнүндө мыйзам кабыл алынган.
иреттик сандар рим цифрасы аркылуу берилсе, дефис коюлбайт. Мисалы 4-класс, 21-кылым. Аягы үндүүлөр менен бүткөн эсептик санатоошторго ынчы мүчөсү уланганда ынчы мүчөсүнүн башкы үндүүсү түшүп калат. Мисалы 2, 6 санатооштор жакын, чамалуу, чакты, ашык деген сөздөр жана башка сөз түркүмдөрү менен жанаша айтылган учурда бөлөк жазылат. Мисалы 10-го жакын, 30-га чейин, 100 китеп. Бөлчөк сандар айрым-айрым жазылат. 10-дон 5, 7-ден 2 жана башка мисалдарды келтирсек болот. Топ санатоошторго дефис коюлуп жазылат. 5 5-ден, 10 10-дон. Татаал санатооштор сан менен да, сөз менен да ар бир оруну бөлөк жазылат. Мисалы 13, 32 жана башка мисалдарды келтирсек болот. Урматтуу окуучулар, тема боюнча түшүнбөгөн суроолоруңуздарды даярдаңыздар. Анткени биз бул тема боюнча ушул сабагыбыз менен эле чектеп калбайбыз. Сиздер менен Zoom программасында байланышабыз. Үй тапшырма. Окуу китебинин 177 бетиндеги 356-357 көнүгүүлөрү. Сүйлөмдөрдү окуп чыгып, санатоошторду тапкыла. Санатооштун кайсы түрүнө кирерин айтып бергиле. Жазылышы кайсы эрежеге туура келет. Тапшырмаңардын туура ката экендигин текшертүүдө төмөндөгү даректер менен байланышсаңар болот. Сабакка көңүл коюп катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Суроолоруңуздарды даярдап Zoom программасында байланышабыз. Саламатта калыңыздар.